Кыргыз элинин жардамына муктаж болуп турам. 2024-жылга чейин ошо Баткен жеринде кызмат кылдым. Тилекке каршы азыр ушундай оор диагноз коюп, азыр көп суммадагы акча каражат керек болуп жатат. Баткенде жүргөндө ошо постоянно кыймыл аракетте жүрүп, сезилбептир. Жыйынтыгы ошо апластический анемия. Үйлөнгөм, азыр бир балам бар. Айлык болду. Айла жок, ушу элден жардам сурайлы деп чечтик. Өмүрбек өзү негизи макул болгон эмес. Анан эгер карабаңыздар, Өмүрбек да биз үчүн, эл үчүн, жер үчүн, элдин тынчтыгы үчүн, жердин тынчтыгы үчүн көп жылдар бою иштеп келген. Ушу Баткен окуяларына баарына катышкан. Жетекчилик жактан дагы ошо көмөк көргөзүлүп, ошо Турцияга бесплатный бекер дарылоого квота алып бермек. Ал жактыкы дагы ошо маселеси чечилген кичине оорураак болуп жатат. Көбүрөөк убакыт күтүш керек. Акыркы Баткен окуяларында жана башка көптөгөн учурда кыргыз элин мекенди коргоп, эл үчүн кызмат кылган Өмүрбек бүгүн элдин жардамына муктаж болуп жаткан учуру. Өмүрбектин операциясына $80.000 акча каражат керектелүүдө. Азыр кененирээк маалыматты өзүнөн сурайбыз. Баткен окуяларынын баарына катышып келгенсиз, Катышкан. өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, анан эмне диагноз болду, кандай жардам керек болду элден? Мен Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын кызматчысы капитан Абдумсатов Өмүрбек Эмилбекович 2015-жылдан бери ошо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылып келем. 2019 окууну бүтүп, ошо Баткенге кызмат өтөгөнү баргам. Ошо 2019-жылдан 2024-жылга чейин ошо Баткен жеринде кызмат кылдым. Ал жерде өзүңөр билгендей, уккандай кызычуулар болду, чек ара кагылышуулар болду. Албетте катышкам, ал жерде болгом. Анан тилекке каршы азыр ушундай оор диагноз коюп, азыр көп суммадагы акча каражат керек болуп жатат. Операция өткөнү апластический анемия деп диагноз коюп берди бияктанчы. Анан за граница болот экен, ал операция дагы бизде болбойт экен. Сиз качан билдиңиз негизи? Билинген өзү бир айга жакындап калды. Мага чейин ошо сезбептир мен деле. Баткенде жүргөндө ошо постоянно кыймыл аракетте жүрүп, сезилбептир. Бияка келгенде да сезген жокмун. Центральный аппаратка которулуп келгем. Анан ошо көп кыймылдабай калдым деп өзүм ошо алсырап баштаганда, көп кыймылдабай ошо ал кетип калды окшойт деп өзүмдү күнөөлөп жүргөм. Анан ошо жакында эле ден соолук ошо такыр начарлагандан ошо өзүбүздүн аскер поликлиникага барып көрүнсөм, ошо сразу онкологияга жөнөтүштү. Бияка көрүүнү ошол жактан текшериш керек, кан өтө аз экен депчи. Бияка келгенде ошо 1,5 жыл обследование өттүк, анализдерди тапшырып, жыйынтыгы ошо апластический анемия деген оору диагнозун коюп берип, бул деген сөз ошо организмде кан чыгарбай калат экен, дене өзүчү. Кан только расход болуп кете берет экен. А так сол кишиде ошо кан ордун толуктабай, кан азая берет экен да, ошол себептен баш айланып, шалдырап, өзүм жоготкон ошонун себептен экен. Азыр ошо Кыргыз элинин жардамына муктаж болуп турам. Ошол себептен кайрылып, элиме кайрылган себебим ошол. Көп суммада акча каражат керек болуп. Негизи ошол Өмүрбек деген элден жардам сурагандан бир аз тартынып турат, көп сүйлөгүсү келбей турат деп бизге Айтилек мырза да кайрылган болчу. Саламатсыздарбы? Ошол мен атым Айтилек, Өмүрбектин жакын досторунун бири болом. Ошо биз Өмүрбек досубузду ушу жардамга муктаж болгонуна байланыштуу айла жок, ушу элден жардам сурайлы деп чечтик. Өмүрбек өзү негизи макул болгон эмес. Анан биз дагы ошо эми Өмүрбек деле эл үчүн, жер үчүн иштеп, бизди коргоп жүргөндөн кийин ушу коомчулукка чыгып эле, ушу коомчулуктан жардам сурайлы, эл деле кайдыгер карабайт деген үмүттө ошо сиздерге кайрылып, анан коомчулуктан жардам сурап атабыз. Ошо азыркы учурда Түркия мамлекетине барып ушу $80.000 каражат кетет экен. Ошону эми өзүбүздүн шартыбыз келбегендигине байланыштуу жакындарымдын, досторумдун, анан ушу коомчулуктан кыргыз элинен жардам сурайлы деп чечтик. Ошо урматтуу кыргыз эли, ошо Өмүрбекке өмүрүнө кайдыгер карабай ошо жардам берүүңүздөрдү суранабыз.
Ошол сиздерден жардамыңыз Өмүрбекти буюрса жакшы сакайып кетти деген үмүттөбүз. Ошого айдыгер карабаңыздар. Себеби Өмүрбек да биз үчүн, эл үчүн, жер үчүн, элдин тынчтыгы үчүн, жердин тынчтыгы үчүн көп жылдар бою иштеп келген, ошо Баткен окуяларына баарына катышкан, биздин тынчтыгыбыз үчүн деп. Ошондуктан кыргыз эли дагы Өмүрбекти айдыгер карабайт деген үмүт менен чыгып атабыз. Ошол. Негизи ошо бир ай эле болуп калды сбордун башталганына. Бир ай деле эмес, толук киришкенибизге бир жуманын ичи эле болду. Жөн эле жакындары, ошо достору, инилеринин достору гана жакындардан, элдерден сурап атышат, бирок жакшы чогулуп атат ал жагы деле. Бирок эми тез арада керек экен бизге ошо шашылыш болгон үчүн анан мен да ошо коомчулукка ошо Канча тез болсо ошончо жакшы. Канча тез болсо болушунча жакшы деп атты. тез болсо эртерээк болгон. Негизи жетекчилик жактан дагы ошо көмөк көргөзүлүп, ошо Турцияга бесплатный ошо бекер дарылоого квота алып бермек. Ал жактыкы дагы ошо маселеси чечилген кичине оорураак болуп жатат. Көбүрөөк убакыт күтүш керек деп. Ошо бүтө берейин десем уже экинчи жолу кайра больницага келип жатышка туура келип калды. Өткөндө жака жатып чыккам бир ай мурунчу. Анан 3 жума ошо жакшы жүрүп эле кайра эле ошо мурунку состояниеге келип, кайра ошо больницага жатышка туура келип калды. Азыр ошо больницада жатам, азыр дагычы. Өзүңүздүн жеке турмушуңуз боюнча үйлөнгөнсүзбү? Балдарыңыз барбы? Үйлөнгөм, азыр бир балам бар. Оңайлык болуп калды. Жалпы биздин көрөрмандардан суранып кетебиз. Баткен акыркы эле ошо Баткен окуяларын айтсам, кандай кыйынчылыктар болду? Дагы ошол учурларда бизди элди коргоп, элге бейпил жашоону тартуулап берген дагы ушул инсандар болот. Сөзсүз түрдө кыргыз эли четте карабастан көмөк көрсөтөбүз, жардам беребиз деп ишенем. Биз сиздин күзөттөрдү белгилейбиз. Сөзсүз түрдө буюрса аз күндөрдө сбор жабылып, дарыланып, сонун болуп, кайра кызмат ордуңузга келесиз деп ишенебиз. Кудай буйрса. Ошо рахмат. Опа, менде жакшы баары. Деме бир БМП бузулган экен, ошол жака кетип баратабыз азыр. 10-13. Так жакшы баарына. Балдар менен кетип баратам. 10-10 группам менен.